Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Menin Müslüman bir tuğandarım, körüçüler, Kudayım Yursa biz Cenakile başlagan leylek sülüktü moldaları atı dolboruzu başlaganbız. Bardık moldaları biz tanıştırıp keletağız. Kudayım Yursa biz bugünkü sağımızda murdaq sağıklarda da at alıp ketken Ali Qarı'nın kolunda okugan Akbar Ali Qarı'nı jür dost dep tur armiyadan kelgenden keyin davat kılıp Tajikistan'a barıp okuşuna sebepçi olgan oşo Abdüali Damullarni çakırganbız. Anda söz özünün ağzından uğaralında. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Wa aleyküm assalam ve rahmetullah. Abdüadamla qanday жақсы mı? Hoş geldiniz. Alhamdulillah, жақсымын, şükür. Anda buyursa sizge sözü verildi. Siz özünüzdün atınızdı, atаңыздың аты qançanчı жылы tuğulgansız, leylektin qaysı ayılından bolosuz, qaysı urudan bolosuz, oşol jönündө aytıp ketsеңiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akbatil muttaqin ve salatu ala Muhammed men. Allah Teala'ga muhtarlar, Muhammed'e Allah salamı, rahmet olsun. Men özüm Alibayev Abdüvali Qarazaqoviç. Ayköl ayında Murda Patkoz dep koyçuluk. Hazır Ayköl ayında 1968-жылы tuğulgam. Özüm oşol ayılda okuganбыз. Ondan keyin Gagarin'de okuduk. Жана 9 класска чейин айылда, 9-дан кийин Гагаринге, жатак мектепке. Жатак интернатта окуганбыз. Ondan keyin университетке тапшырдыгыда политехникумга. Ага өтпөй калып, Паткурска өтүп, Паткурста 6 ай окуп туруп армияга кеттим. Армиядан келдим. Ondan keyin ayılga kelgенден keyin атам өзү жакшы кишилер, рахмат. Таншы молдобу, жакан молдон баласызбы? Молдочулук деле жок да бизде. Эч кимди окуган деле эмес, атабыз деле карапайым эле 5 вакыт намазын окуп, бирок таква киши эди. Аябай таква киши эле. Айылдын бардыгы билет, таквалыгындан өтө суктанат эле. Апабыз, атабыз өтө таква кишилерден да. Ошонун немесинен биз анан армиядан келгенден кийин атам айтып калды. Ali Qarı ак көйнөк кийген, кара шымды кийген кычыра жүрөт эле да оңалда. Кычыра жүрөт эле, анан сого суктарып не кылат эди. Анан кийин атам Ali Qarыны чакырып тагаңды окут деди. Анан кийин ошо менен анан алдаган ойлонуп туруп анан бир макул деп анан Исфарага барып Тажикстанга барып окуп калдык. Тажикстанга барып калдык. Ошондо leylektin ошо баягы кесектердин кайсы урусунан болосуз? Бөксө деп коет. Биздин Бөксө урусунан. Ичкилик кесектин Бөксө урусунан. Ошондо деп анан Исфарага барып окуп калдык. Ал жерде Абдыманап кары бар эле, Айлы карылар бар эле, Кутбидин карылар бар эле. Кутбидин кары жанагы өзбек кары. Ибраим кары бар эле, ошолор менен чогуу окуп калдык. Усамолоодо жүрдүк. Андан кийин Сентрге шаарга келип, ал жерде окуп калдык. Ошол окуп жүргөндө жанагы сиз айткан Акбар кары келип калды. Айштам айтат эле, сен көрүп, ушу досуңду алып кет, досуң менен бирге окула. Кичинеңерден бери эле биргесиңер, даканса бирге окула деп Айштам рахмалы өтүп кетти. Киши Аллахына рахмат кылсын. Ошондой деп айтып, ал киши дагы Акбар немеге себепчи болуп, Акбарга себепчи болуп, биз дагы анасына барып окутуп калдык. Классташыңыз болот да? Классташыбыз. Мектепте да бирге окудук, интернатта да, жатакта да бирге жаттык. Ошондой этип анан көз ошол жерде окуп калдык. Андан кийин Союз бузулуп кетти. Союзга чейин окудук да биз. Бирок ушундай Исфарада жүргөндө, Исфара шаардын өзүндө эле окудуңуздарбы? Жатаканада кимдер чогуу жашап, кимдин үйүндө жашагансыздар? Себеби ал жерде көбүнчө квартирада тургансыздар да. Ооба. Биз Акбар мен Ali Qarı болуп бир тажик Хабилла деген акабыз бар эле, ошонун үйүндө турат элек. Ошол тамак ашты бери ошол карайт эле бар. Акча албайт. Акча алган эмес. Тамак ашты бери жатакана бекер. Тамак аштыга акча албайт. Кийимди жууп берет. Кийимди ошол кенде деп коет эле, ошо кишилер жууп берет эле. Омалда Моллачан аябай урмат кылат эле да. Ар бир ошол Тажикстанда ар бир үйдө 2-ден 3-тен молла бача бар эле.
Sonra Isfarada ошолор. Кээ бирөөлөр ошо балаканасына жаткырып коет эле. Ошондой этип кээ бирөөлөр бир комнатаны берип, тамак менен карап жакшы карайт эле да. Ошондон кийин Союз бузулгандан кийин Моlla Сабыр дамыла бардык эле электрлер топтоп келип көлгө чейин таркатты го, Карабатадан баштап. Ошондо биз Абдыманап карылар, Али кары, мен, Карабек деп коет элек, Монпоси деп коет элек, ал Карабек деген модеке бар. Каракайын шагирттери алды. Ошол төртөөбүз кантка түшкелдик. Кантта ошол кечке маал. Кайсы жылдар ошондо? 91 болсо керек, 91-лер. Эми Союз бузулганда. Анан ошондон биз кантка келдик, кантка түшүрдү асырдан кийин. Анан кийин айтып калды. Поезд менен келгенсиздер. Биз немеден поезд менен келгенбиз. Тажикстандан, Өзбекстан, Казакстан болуп поезд менен келип. Бир суткада. Ооба, поезддан түшкөндөн кийин маршрутка салып туруп ар бир немеге 3-төн 4төн түшүрүп кете берген да районго. Ошондой биз ошол кантка түштүк. Анан асырдан кийин бара турган жер мешит сурасак, ал жерде эч ким мешит жок дейт, эч ким билбейт да, бир жерде мешит барып жок. Эч ким кыргыздардан сурайбыз дейт, аны бир орус айтып калды, Алга деген жерде бар деп. Анан алга барсак деп турсак эле бир дагы бирөө жолугуп калып, ал ошо Тузовкада эски кулупту берген мешитке деп. Анан ошо Тузовкага барсак, ал мешит иштебейт экен, свети да жок экен. Анан бир коңшунукта жатып калып, эртеси күнү совхоз директорлор жакшылап сол менен түзүп берип, ошо жерде кичине иштеп калдык. Тузовка деген айылда. Тузовка деген айылда. Ал жерден Molla Sabır'dan bir ay окуйсуңардан ким кызыккандарды алып окутабыз деди да. Бияктан. Демек сиздер барып айылдарга бөлгөн, кызыккандар бир ай сабак бергиле, жыйнап келиптир, бияктан медресеге окутабыз. Медресеге окутабыз деген да. Кээ бирөөлөрүн ошол Өзбекстанга медресеге алып кетти, кээ бирөөлөрүн ошол Баткенге медресеге алып кетти. Ушул бар жокко Машалла, Molla Sabır'dan аябай чоң эмгек жасаган экен да. Аябай катуу эмгек жасады. Ушунда Тузовкада 4-өңүздөр болдуңуздар. Же болдук. бөлүндүңүздөр айылдарга? Жок, ошол жакын айылдарга бөлүндүк да. Сиз Тузовкада. Ооба. Ошо мен Тузовка дедим. Анан биздин устазыбыз Алкары да аябай тамашакөй эле. Немеде окуп жүргөндө дагы катуу сүйлөбөйт эле да, бирок суу менен ойготот эле бизди намаздарга. Суу куюп, суу муңзак суу коюп койт эле акбара көзгө. Тур дебейт эле, ушу суу деле да куят эле да. Будильникке ойгон болсоңуздар. Ошондой кылат эле. Алла рахмат кылсын устазыбыздан. Ошондой этип көп деген неме болуп, ошол Тузовкада калып кеттик биз. Алар кайра Али карылар, Абдыманап карылар Ташкентке мугалим болуп кетти да. Бияка келгенден кийин кайра кетти. Кайра кетти. Анан биз ошо Тузовкада калып, кийин Molla Рахмолдамыла экөөбүз ал Первомайский айылда, мен Тузовка айылында иштеп калдык да. Биринчи майдын кайсы андан арак кетти Тузовка. Тузовка экөөнүн ортосу бир 3 километрдей бар да. Molla Rahmakul жанакы эме, Сираjdамыланын атасы. Molla Rahmakul. Ал киши да устаз болуп кетти да, бизге аз болсо да окутту. Ошо экөөбүз бир жыл жүрдүк ошол жердечи. Кантта. Кант менен Первомайдын ортосунда Боз бармак деген айыл бар да, экөөбүз ошол жерден квартирага берген, үй берген квартира. Ошол жерге мен аяктан сабак берип келем, Тузовкадан. Дамыла бул жактан сабак болуп, анан экөөбүз ошол жерде жатып, тамак ашты өзүбүз кылып жейт элек, Дамылага кызмат кылып, ошондон сабак алып. Бир жыл сабак өттүк ал жерде. Алла рахмат кылсын. Ошондой этип андан кийин дагы мешиттерге кеттик. Дальше Токмокко барып иштедим 1-2 жыл. 2 жыл. Андан кийин 98-жылдары Абдыманап карылар иштеп калды, казы болуп. Мешитте медресе бар эле Алмалда. Мешиттин өзүндө. Мешиттин өзүндө ошол балдарды окутат эле. Каракелер ошолордон сен ошолорго көз баш бол деп, алар сабак берет деп, биз карап воспитация жагынан тарбия кылат эдик. Ошондой этип анан кийин
Azanчы болуп калдык. Ошондон бери Централ мешітте азан айтып иштеп келип атабыз. Кайсы 98-ден бери ошол мешиттесиз? 98-ден бери ошол мешіттебиз. Адырем сиз ошол баягы дин тарабынан ишмердүүлүгүңүз ошо Тажикстандан келип башталып турду бул жакта. Молосордамла баягы Баткен Лейлекти жыйнап бул жака келгенде кошо келгенсиз. Анан бул диний ишмердик менен алектизби же дагы башка дагы иштерди кыласызбы? Дини китеп жазуубу же бир башка? Кандай да жок. Дин эле ошо азан деле айтып ошол азанчы. Азанчы. Biz de ошо 92 келип туруп ошол жерде жүрөбүз да. Келгенден бери эле Централ мешіттин жанындабыз да. Ошондо ким сиздердин бирөөңүздөр айтып атты го, азанда дагы кээде кызык окуялар болот экен да. Саат 5тен 15 мүнөт өткөндө азан айтыш керек экен. Бирөө туруп алып азанды айтып атам дейт. Аллаху акбар деп карасам дейт, 3тен 25 өтүптү дейт аяк жерде. Ошондо токтоттум деп. Кээде адашкандар дагы болот. Болот, андайлар да болот. Ар кандай экен, чарчап каласың же ошондой андайлар да болгон. Бир жолу менде да ошондой болгон. Азан айтып бүткөндөн кийин убакыт пейшинге азан айтканда саат туура эмес болгон экен да. Айтып бүткөндөн кийин бар эле чуркап келип убакыт боло элек деп. Ошондойлор көп болот эле бирок. Машалла. Анда Абдуалдамла сиздики эми Алла разы болсун. Кыскача болсо дагы сиз өзүңүздүн ишмердигиңиз жөнүндө айтып бериңиз. Эми эң негизи биздин максатыбыз элге тааныштыруу. Ошол эми Союз эми таркап орустар СССР жоюлганда сиз келип бул жерде мисалы кантта, токмокто ошо диндин жайылышына себепчи болгон экенсиз да. Ошол убакта окуткан окуучулардын менен анча-мынча байланыштар барбы? Азыр катнашып турасызбы? Себеби биз баягы 94-95-жылдарда эле Чубак ажы экөөбүз эмеге барганбыз да. Ысык-көлгө. Ошол жерде окуткан окуучулардын кээ-бирлери кары болду, анча-мынча байланышып турушат да устаз деп. Сизден да байланышып турабы? Байланышып турабыз. Ошо токмокто иштеп жүргөндө балдарды окутуп аттык эле. Окуттук эле. Анан ал жерден кийин кайтып келип бул жерде жүрүп бир күн ошол жерде жакшы мешит ачылып калды. Мурда эски мешиттер, жаңы мешиттер неме болуп барсак, ошол биз окуткан балдар кызмат экен аябай устаз десе өзүнчө эле жогору өзүнүн жакшы бир жакшы сезимдер келет экен да, бир сүйүнүч пайда болот экен да. Ушулар устаз деген сөз өзү башкача экен да, ошондо бир башкача болот экенсиң да, ошолорду көрүп турчу. Аз болсо дагы кичине болсо дагы үргөткөн экенсиң, баары эле ошолор билип устаз деп мындай жакшы кызмат кылып неме кылып турду да, ошондой бир. Туугандар, мына бул жерде ошол мисалы көпчүлүгүнүн мисалы мен кантта, токмокто иштеген мен эми угуп атам да, бул Абдуалдамланынчы. Машалла, ошол Лейлек Баткендин ошо кызматы чоң экен да. Айрыкча мына Чүй, Ысык-көл, Нарын ошо облустарында Баткен Лейлек ошо убагында келип туруп, Молла Сабыр устазыбыз Кимсенбай ажы себеп болуп, Аллах Таала ал кишилерди рахмат кылсын, кабырларын нурдуу кылсын, өтө көп бир мээнет кылган экен да. Ошол жанакы сахабалар хижрат кылгандай, бул Абдуалдамлалар дагы убагында өзүнүн үй бүлөсүн таштап келип хижрат кылып, келип ушул жерде дин мээнетин кылган экен. Алла разы болсун. Анда туугандар, биз ар бир сабактын акырында bir hikaye aytıp kөнгөнбүз. Азыр сиздерге bir hikayeni айтып коеюн. Bir kişi özünün ошол bir карындашы бар экен. Эми агасынын кызы да. Анан ошону дайыма зиярат кылат экен. Турмушка чыккандан кийин зиярат кылып жүрөт дейт. Зиярат кылганда кээде жума сайын барып турат экен бир жолу. Байкап калыптыр, ошол көңүл чөккөн абалда. Булар ойлоп турду, ошо бизди каалабай атабы, биз кыжалат кылбайлы деп, анан аялы менен сүйлөшүп, өзүнүн кызы менен да кошо барат экен. Силер байкадыңарбы десе, биз байкадык го. Ошо кичине мындай көңүлү чөгүп турат, бизди каалабай атат окшойт барышыбызды. Анда аны эле чакырып туралы деп, анан өзүнү чакыртыр. Чакырса дейт, ушунчалык куунак келип отуруп кетти дейт. Бир канча убакыт чакырып коноктоду дейт. Кийин бир күн дейт келип туруп, жанагы күйөө баласы siz менен мен ачык сүйлөшөйүн дедим. Сиздер жанакы барып жүргөндө мен ушунчалык карызга батып калган элем. Улам эле карызымды кыстап келе берчи. Анан сиздер келип конок болуп отурсаңыздар, сиздердин жаныңыздарда менен сураса, ошо мен бир кыжалат боломбу деп эле, ошону элестетип эле мындай ойлоно берет элем. Эми биздикине барыңыздар. Анткени мен уже карызымдан кутулдум, Кудайга шүгүр. Эми келин барыңыздар деген экен да. Эми мындан ала турган пайдам эмне? Демек,
biz Allah ahvalын сұрашыбыз керек екен. Ошондо айтып койт дейт. Сен неге мурда айткан жоксуң аны? Мурда айтканыңды карызыңды төлөшкө мен өзүм жардам берет элем. Ошо карызыңдан кутултат элем. Кичине жакшында көңүлүң ачык жүрмөк дейт экен да. Баягы жерде эми кантсе да мен кутулдум эми биздикке келе бериңиздер кенен деген экен. Эми бул жердин ала турган пайдабыз. Тууганчылык деген нерсе болуш керек туугандар. Тууганчылык барып ал ахвалын сурап, ошол жерде кандай кыйынчылыктар бар? Жакшыбы, жаманбы? Ошону дайыма биз сурап турушубуз керек. Бул биринчиден, экинчиден ошондо мен сенден сурагандыгым үчүн кечирип кой деп кечирим сурап турду баягы карындашынанчы. Сен абалыңды сурап, не кыйынчылыгың бар, бир муктаждык бар деп сураганым үчүн мени кечирип кой деп кечирим сураган экен да. Мен сени менен дагы бизди каалабай атабы, ушу жактырбай атабы деп жаман ойлоп мен күнөөгө дагы батып калыптырмын. Кечирип кой деген экен. Ошондуктан кээ бир убактарда биз жакшы күмөн деген нерсе болуш керек экен да. Жаман күмөндөн алыс болушубуз керек. Себеби бизде бардык элдин табиятында болсо керек. Бир жерге барганда, мисалы сизде шыпыргы барбы деп сураш керек негизи. Жокпу деп сурайбыз да баягы жердечи. Же болбосо бирөө кечигип калса, автобустан калып кетти, не болду же бир конок келип калдыбы деп бир жакшы күмөн кылыш деген нерсе болуш керек өзү бизде. Бизде жок атайын кылды ошол бизди. Мени күттүрөйүн десе керек да деп ошол замат эле шайтан жаман ой салат экен да. Ошондон туугандар биз дайыма жакшы күмөнгө аракет кылалы. Allah razı olsun. Kana Abdü Adam'la da bu Temiran Kara bir dua verip koyalım. Amin. Allah Teala şu eli yurtubuzga, mamlakatimizga tinchlik bersin. Allah Teala şu жақсы işler başlaplar. Allah Teala şunu daima qo'llab, daima жақсы iyiliklerge жетip, Amin. Daima köptөгөн жақсылыктар жашоолорун насip кылмасын. Эки дүйнө бактылуу болсун. Allah Teala насip кылмасын. Allahu akbar.